Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Талас облусунун Кара Буура районундагы Шекер айылында туулган. 1948-жылы ветеринардык техникумду, 1953-жылы Кыргыз айыл чарба институтун, 1956-58 жылдары жогорку адабий курстарды аяктаган. Ал социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргызстандын эл жазуучусу, ошондой эле Париждеги Адабият жана искусство боюнча академиясынын мүчөсү, Кыргызстандын эң жогорку сыйлыгы Кыргыз эл баатыры деген наамы каралган. Манас жана Чыңгыз Айтматов Кыргыздын эки канаты. Ар бир кыргыз инсаны үчүн Манас дагы, Чыңгыз дагы улуу сабак боло алат тарыхта. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет деп абдан туура, таамай айткан. Чыңгыз Айтматов бүтүндөй ааламга кыргыз деген имаратты куруп кетти. Кыргыз улутун, кыргыз элин бүтүндөй ааламга даңазалап, Ала тоонун боорунда кичинекей ушундай улут бар, уңгулуу, уюткусу бар, касиеттүү эли бар, бул кыргыз улуту деп таанытты. Чыңгыз поэзия чеберлеринин ырларында: кыргыз десем Чыңгыз келет эсиме, Чыңгыз десем кыргыз келет эсиме. Дилимди сыйкыр нурлар жарык кылат, көңүлүмөн ыйык күбөлөр агып чыгат, саманчы жолундагы жылдыздардай, саптарым жылт-жылт этип жанып турат. Эзелден чечилбеген улуу талаш, канткенде адам уулу адам болот. Душманды кырып жоюп басканда да, душмандан жан соокалап качканда да, түбөлүк чечилбеген улуу талаш, канткенде адам уулу адам болот. Адамзат качан чечет, качан коет, канткенде адам уулу адам болот.